Мына бул жерден тиги Кытайлар Баткенден Лейлекке жол салып жатканда, ушул жерге келгенде тажиктер протест кылганда, мына ушул жерде, мына ушул дарыянын жээгинде. Анан ушул жерди тиги тажиктерден 49 жылга тажиктердин жери деп Мадумаров кол койгон да. Казак-кыргыз чегерасы каралып атканда Масалиев, Исаков, Бектазаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип, Каркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте анын колу турат. Жогорку кеңештин төрагасы Мадумаров деп. Дошу за берип турат. 2 жыл кийин мурдараак Масалиев, Бектазаров менен жүргөндө ал каршы болуп жүргөн. Эми үчүн өзгөрүлүп кетти? Ким өзгөрүлүп кетти? Менби, албы. Экинчиси, дайыр тарыхый документте колу бар. Азыр Айбалай экөө кармашып атпайбы? Ал документти мен 10-жылы изилдегем, өкмөттүн мүчөсү катары, чегара маселелерин куратары катары. Да, меморандумда Адахандын колу бар. Совбестин секретары. Бирок ал билимдүү адам да. Конституцияны билиш керек да. Совбестин секретарынын чегара маселесине кол койгонго меморандум түзгөн укугу бар беле? Же өкмөт ошондой укук бериптирби? Же жогорку кеңеш ошондой укук бериптирби ага? Же президент берген бекен кол кой деп? Жок. Ал боюнча эмне айтпайт. Үчүнчү дагы бир тарыхый документте колу бар Адахандын. Ушуларды айтпайын десе айтып туруңар да. Көл жээгинде 4 анклав бар. 4 анклав Казакстанга өткөн 50 гектар жери бар. Бестрочно Казакстанга Назарбаев өткөрүп бергенбиз. Хотя 94-жылы Шеримкулов спикерге өткөрбөй койгон. Адахан Данияр Үсен экөө шашылыш түрдө кезексиз өткөрүп туруп ошону казактарга өткөрүп берген. Чегара менен кошо бир күндө карашкан. Ал жерде да Мадумаровдун колу турат. Бүгүн Ысык көлдүн жээгинде 4 анклав бар, Казакстандын территориясы бар. Беша Кыргызстан бүтүн партиядан. Кыргызстан жерин ким бузуп атат? Бүтүндүгүн ким бузду? Мен 3 документти айттым.